Ирактан, Багдад шаарынан атайын борт келди. Гуманитарлык миссия менен бул репатриациялык операция болуп саналат. Аны эми өкмөт мээрим деп аташты. Буларды алып келүү боюнча Ирактын өкмөтү менен, Ирактын укук коргоо органдары менен, Тышкы иштер министрлиги менен, эл аралык Кызыл Ай фонду менен, ошондой эле Бириккен Улуттардын уюмдун балдар фонду менен, ЮНИСЕФ менен 2018-жылдан бери эле иш жүрүп жаткан. Анан бирок тилекке каршы ар түрдүү себептер менен бүгүнгө чейин бул репатриациялык гуманитардык миссия ишке ашпай келаткан экен. Анан эми баягы Кыргызстандын жаңы жетекчилигинин саясий эрки менен ишке ашты десек болот. Мына азыр балдар 79 бала Кыргызстанга алып келинди. Бул гуманитардык миссияны ишке ашырып атканда өзгөчө жардам көрсөткөндүгү үчүн Ирак мамлекетинин өкмөтүнө, Тышкы иштер министрлигине, Ички иштер министрлигине өзгөчө ыраазычылык билгизебиз. Анын сыртында Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондуна, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө, Багдадтагы өкүлчүлүгүнө өзгөчө ыраазычылык билгизебиз. Андан ошондой эле эл аралык Кызыл Ай фондунун өкүлчүлүгүнө да өзгөчө ыраазычылык билгизебиз. Көптөн бери күтүп аткан гуманитарный миссия мээрим өзүнүн ишин аяктады. Биздин саламаттык сактоо министерствосу менен социалдык өнүгүү министерствонун өкүлдөрү 2 айдан бери ушул иш боюнча аракет кылып атышкан. Алар барып балдарды көрүп, текшеришип, ден соолуктарын текшерип, мынакей азыркыда жолукканда бүт бардыгы балдардын бардыгы 79 бала тең ден соолуктары жакшы. Буларды азыркы кезде биз школага же болбосо детсадка апарып этебиз. Кийин өзүлөрүнүн жакын же алысыраак туугандар болсо алар менен сүйлөшө баштайбыз. И баары бир деле үйдө өсүп, үйдө тарбиялалган бул жакшы болот. Ошон үчүн биз бардыгын туугандарына бөлүп бергенге аракет кылабыз. Бүгүн гуманитардык миссия мээрим аттуу болуп Кыргызстанга биздин балдар кайтып келди. Эми балдардын кийинки жашоо турмушу кандай болот? Ал боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын иштеп чыккан планы бекитилген буйрук менен. Ал планда бул балдардын бардык тараптан укугун коргоо максатында балдарга жакшы реабилитация көрсөтүлөт. Биринчиден айтып кетиш керек, балдарды күтүп аткан үй бүлөлөр бар. Туган туушкандары, чоң ата, чоң апалары, бир туугандары күтүп атат. Анан ошол үйгө барууда биз балдарды биринчи сак саламаттыгын, ден соолугун текшеребиз. Андан тышкары балдардын билим жагынан жана балдардын башка дагы өсүп өнүгүүсүнө кандай дагы иш-чараларды кылыш керек, бардыгы планда толук көрсөтүлгөн да. Балдарды алып келүүдө биринчиден балдардын бул жакта Кыргызстандагы үй бүлөлөрү менен иш жүргөн. Чоң ата, чоң апалары, бир туугандары келип кайрылышкан, кайтарып бергиле деп балдарды. Алар күтүп атышат чыдамсыздык менен. Азыркы күнү эң жакшы кыйын психологдор, атайын социалдык ушу педагогдор, мугалимдер балдарды жакшы реабилитациядан өткөрүшөт, үй бүлөлөрүнө кайтарып беребиз. ЮНИСЕФ приветствует возвращение 79 кыргызстанских детей из Ирака в рамках программы гуманитарной миссии «Мээрим». Эта миссия свидетельствует о приверженности правительства к выполнению международных обязательств в рамках Конвенции о правах ребенка. Эти дети оказались в сложной ситуации. Они стали жертвами обстоятельств, зачастую не по своей воле, оказавшись в зонах боевых действий. Теперь каждое решение относительно их будущего должно приниматься в наилучших интересах детей, обеспечивая им полную защиту, конфиденциальность и реинтеграцию в общество. ЮНИСЕФ продолжит поддерживать правительство в оказании детям необходимой социальной, психологической и образовательной поддержки, чтобы вернуть им детство и дать им возможность развиваться в безопасной семейной среде.